Assalamu alaikum ustaz deyт. Менин балам кан оорусу менен ооруп жатат. Дуа кылып коюңузчу, Аллах ыраазы болсун дейт. Кудай таалам шифа берсин. Дуа кылалы дароо эле. Эфирдин акырын күтпөстөн. Аллахумма раббан нас азхибил бас ишфи анта шафи ла шифаа илля шифаук шифаа ла югадир сакама. Кудайым, балаңыздын жана ошондой эле бизде Кыргызстаныбызда ооруп аткан, дүйнө жүзүндө ооруп аткан мусулман бир туугандарыбызга Кудай таалам толук шифа берсин. Дарттарына дава берсин. Кудайдын кудуретине карасак эч нерсе эмес иншалла. Жазылбаган, айыкпаган оору жок. Картаюу менен ошол өлүмдөн башкасына. Кудайым балаңызга шифа берип, ажеп эмес, астыңызда Куран жаттап, таажы кийгизип, эли журтубузду жакшылыкка баштаган балдардан болсун. Мен азыр эфирде айтып кетем, сиз эфирде кийин бул сакталат да, ошол жерден алып жазыңыз. Имам Муслим риваят кылган хадис бар. Муну Имам Навави Азкар китебинде айтат. А'узу би'иззатиллахи ва кудратихи мин шарри ма ажиду ва ухазир. Ушул дуаны 7 рет айтып, балаңызга сууга ичирип туруңуз, Фатиханы окуп, негиз Курандын ар бири шифа болот. Фатиха Ибн Аббас радыйаллаху анху айтат, Тафсирун Насафидин башында келет. Иза штакайт ау и'талалт фа алейка бил асас. Ооруп же бир жериңиз сыздап кыйналып турсаңыз, Курандын негизи, диндин негизи болгон Фатиханы окуп дем салыңыз дейт. 7 жыл окуса жакшы болот. Фатиха, аятул курси, фалак нас. Курандын ар бир аяты шифа, ынанычы, якын керек окуңуз. Анан жанагы А'узу би'иззатилла ва кудратихи мин шарри ма ажиду ва ухазир. Ошону. Дуалар көп. Эми азыр эфир эметилип калбасын. Дагы башка хадистер бар, ошону амал кылсаңыз жакшы болот.